Айжан. Сүрөткө жыңалачы тартылып, акча табам. Биз кайсыл бир жерден көрүп, суктанып турган картинкадагы каармандын чыныгы прототиби бар экендигин айтуу менен бирге алардын жумушу тууралуу өздөрү менен баарлаштык. Албетте, алардын купуялуулугун сактоо этикага ылайык. Асель, татына кыз экенсиң, атенен кантип акча таап жүргөнүңдү билишеби? Биринчиден, комплиментиңизге рахмат. Экинчиден, атенемдер билишпейт. Алар мени кафеде иштейт деп жүрүшөт. Башка да ишиң барбы? Жок, башка жерде иштебейм. Жогорку окуу жайлардын биринде окуйм. Бул жактан тапкан акчам жашоомо жетет. Башка жумушка иштегенге физикалык жактан да жетишпейм. Сүрөткө тартылуу убакытты көп талап кылат. Жигитиң барбы? Жигитим жок. Жакын курбум менен иштеген жумушту укканда шок болгон. Эгер чындап айтканда жаман иш кылган жокмун да. Сүрөткө тартылуу убагында уяласыңбы? Башында уялчумун. Азыр уялбайм. Көнүп калдым. Өзүң тартылган картиналарга эмне деп сын айта аласың? Жаңы иштеп баштаган маалда бет түзүлүшүм окшошпой калса экен, тааныбай калса экен деп тилей берчүмүн. Азыр андай эмес. Чыныгы фигураны аябай суктанаарлык кылып тартып койсо, ар бир адамдын көргүсү келсе керек. Картинаны фотосүрөткө эч салыштырууга болбойт. Сүрөтчүлөрдүн көбү эркек адамдар экен, тийишпейби? Ар кандай сөздөрдү айтып келбетиме суктанып калган учурлар көп болот. Бирок жаныма келип кармалап же сыйпаланганга алардын укугу жок.